10 bir anar 10 конкрет. Сайфидин Рузиевдин Араван районунда 1,5 гектар жерге анар отургузгандыгына 4 жылдын жүзү болду. Ага чейин бул жерлер таштактала болгон. Жерди калыбына келтирүү үчүн түрдүү көлөмдөгү ташты терип, бир топ эмгек жасалган. Анардын Төтиш деп аталган сортун Өзбекстан өлкөсүнөн алып келген. Мөмөсүн суюлтуш керек. Өзүнүн бутагына карап, муну бардыгы эме кылып, өз технологиясы боюнча bir бутакка, мисалы 4 бутак боло турган болсо, 5тен 6дан 7ге чейин койсо, ушул мөмөнү баягы бутак өз конкретно обеспечить кыла алат да, тойдура алат. Мисалы, эрте жазда бир жаңыдан түйөт го, түйгөндө бир 80 дана түйсө, айттыңыз да, ошону сөзсүз азайтыш керек дедиңиз, э? Айласы болсо жарым үзүш керек. 80 кичинекей түйгөндөн көрө ни товарный вид да баягы, базардын немеси эмес. Продукциясы болбойт. Одан көрө жарым алып таштасын, жарымын эрте жазда буташ керек. Аны эрте жазда бутагандан кийин дагы муну астынан чыгарат да, жан машинанчы баягы. Мөмө көлөмдүү жана түшүмдүү болушу үчүн эрте бутоону жакшы өздөштүрүү зарыл. Анардын алдына кошумча чыккан жапайы көчөттөрдү бутап турбаса түшүмдүн кубаттуулугун жоготот. Ошондуктан Сайфидин мырза атайын каражаттар менен өз маалында бутап турат. Булардын зыяны болсо болот го, бирок пайдасы жок. Жоқ, бұлар анар болбайт. Бұлар жалаң қуаттуулукту алат, все. Одан башка эчтеке эмес. Эгер эрте жазда шуну обрезка кылынса, 15-20 сантиметрде мынантип калемче кылып көчөт жасаса болот да, мынанчы. Эрте жазда. Доодаракка жаңы кирелик маалда обрезка кылып мынантип. Үстүнөн бир 10 сантиметр жер калса, ан жердин астына неме көмүрүш керек. Шуна көчөт жасаса болот бирок. Bir кыркылгандан кийин анан бул неме мөмө ала турган бутакка айланат, барып. Бул өсүмдүк туура суугарууну, ошондой эле сууну көп талап кылат. Суу тартыш болгондуктан талаага түтүктөр аркылуу суу тартып келген. Бирок кийинки жылы суугарууну дагы да жакшыртуу максатында турат. Эгер анар өз убагында суу ичпесе, мээнет текке кетиши ыктымал. Аны ар 3 күн сайын кечинде сугарып турушат. Бул аналардын мындай жарылганын себеби нел жер жалаң, күнгөй, анан таштак жер, тез суусайт жерибизчи. Жер жарылып кетет. Анан курагандан кийин, суу келгенден кийин суу ичкен маалда өзүн неме кыла албайт да, жарылып кетет. 3 күндө бир суу жүгүртүп туруш керек бугачы. 3 күндө бир. Эми жер, смотря жер кандай. Жер кара топурак болсо бир жумада. Биздики мына таштак жер 3 күндө бир суу койсо айла жок. Мына кече суу койдук, уже бүгүн немesi тартылып атат. Каарманыбыз отургузган Төтиш анары даамдуу келип ширелүү болот. Ал эми Төтиш деп аталгандыгынын себеби анардын даны көлөмдүү. Сайфидин Рузиевдин 4 жылдык мээнети акталып, быйыл түшүм мол болду. Учурда 10 тоннага жакын анар алууну көздөп жаткан кезде. Терилген анарлар өлкө облустарына жакынкы күндөрү сатууга чыгарылат. Анардыз негизи жулуп алса дагы болот, бирок Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.